мен өзүмдүн практикамдан 4 нерсени айткым келет. 4 мындай жолго бөлүп карайм бул маселени. Биринчи бул бизнес идея болот. Ошол бизнес идея болгондон кийин ал бизнес идеяга бизнес план жазылат. Бизнес план деген жанакы ошол бизнес идеяны ишке ашыруунун жолдору, анын кандай минустары бар, кандай плюстары бар, канчалык дегенде акча керек, жыйынтыгында канчалык пайда болот. Кыскасын айтканда ошону камтыган документ. Андан кийин ошол бизнес планды алып алып туруп биз каржы издеп баштайбыз. Биринчи кезекте өздүк каржыларды карап көрөбүз. Балким тааныштарыбызды, досторубузду, ата-энебизди ишендирип, ал дагы ушул мындайча айтканда өнөктөштүккө баскан кадам да. Анан же болбосо бүгүнкү күндө коммерциялык банктар болсун, мамлекеттик банктарга барсаңыз дагы насыя алып атканда сөзсүз түрдө бизнес планды сурайт. Бул акчаны багыты бизнес боло турган болсо, кандай бизнеске алып атасыз, кандай жолдор бар, ага да түшүндүрүп беришиңиз керек. Эгерде сиздин бизнес планыңыз мындай ишениктүү, жеткиликтүү түшүндүрүп бере алсаңыз, демек сизге насыялар да оңой жол менен берилет. Түшүндүрө албасаңыз, демек банк иштемейт да, бере албайт. Ошол эле сыяктуу бир өнөктөшкө, партнерге барганда дагы бизнес планыңызды алып барып, эгерде сиз абдан жакшы ошол бизнес идеяңыз, бизнес планыңыз өтө мыкты экенин далилдей алсаңыз, албетте акчалуу компаниялар, акчалуу адамдар спонсор боло алат да. Ошон үчүн бул биринчи ушундай жол менен гана барылат. Андан кийин сиз акча таптыңыз, идеяңыз бар, бизнес план түздүңүз, акча таптыңыз, демек сиз ишкерсиз. Эми ишкер болгондон кийин анын темасы өзүнчө, аны ошол тармак боюнча ишти алып барып баштайбыз. Бул биринчи жолу. Экинчи, Кыргызстанда бүгүнкү күндө көптөгөн сетевой маркетингде иштеген сетевой компаниялар бар. Ал жерде адамдар ар кандай чөйрөдө, мугалимдер бар, мамлекеттик кызматта иштегендер бар, иши жоктор дагы бар, соода кылгандар бар, башка чөйрөдөн келгендер бар. Алар бир продукцияны ошол коомчулукка сунуштап, рынокто ошол продукцияны алдыга жылдырат. Бирок структура ушундай түзүп коюшкан. Ким эгер таланттуу болсо, жакшы сүйлөсө, жакшы сата алса, жакшы команда түзө алса, башкалардын эсебинен ал топ болуп, менеджер болуп, жетекчи болуп, основатель болуп кетип, анын партнер болуп калат да. Ушундай жол менен дагы мыкты ийгилик жараткандарыбыз бар. Бирок конкретно кандай продукция, кайсы компания бул өзүнчө тема. Эми мен азыр кире турган гана жолдорду айтып берип атам. Үчүнчүсү бул бир компанияга киресиз, өзүңүздүн жөндөмүңүзгө, профессияңызга, түшүнгөн тармагыңызга ылайыкташтырып туруп. Ал жерге киргенде албетте сизди бир бөлүмдүн башчысы кылып албайт, же бир жооптуу жумушту бербейт. Ошол жооптуу жумушту алганга чейин сиз өзүңүздү далилдешиңиз керек. Ал кантип? Кайра эле ушул өзүңүздөгү талантты, өзүңүздүн жөндөмүңүздү сатасыз, жөнөкөй кызматкер болуп киргенсиз, 2 жылдан кийин карасаңыз, менеджер болуп калдыңыз, да 2 жыл өткөндөн кийин 4 адам башын бириктирген бөлүмдүн башчысы болуп каласыз. Дагы 2 жылдан кийин караса, 2-3 бөлүмдүн башын бириктирген башкарманын башчысы болуп каласыз. Андан бир 4 жылдан кийин карасаңыз эле, сиз аткаруучу директор же директор болуп каласыз да ошо компаниядачы. Себеби дегенде практикада, дүйнөлүк практика ушундай, негизги ийгиликтүү компаниялардын түзүүчүлөрү, бизнес ээлери өздөрү иштебейт. Алар сөзсүз түрдө топ менеджерлерди, анан директорлорду чыгарат дагы, ошолорго башкарта туруп, өзү прибыльден дивиденд ала берет. Бирок жыйынтыгында келип компания өнүккөн сайын, теге түзүүчүлөр дагы ошол топ менеджерлер ишти алып барат да, сатууну ошолор камсыз кылат, жаңы продукцияны тойлоп чыгышат, команда топтошот, рисктерге жооп берет, мындайча айтканда убактысын толук алып кетирет. Ошол топ менеджерлерди өздөрүнө жыйынтыгында компанияны кылып, партнер кылып алышат да. Мисалы 10%дан баштап 50%га чейин үлүшүн берип компаниянын. Анын дагы бизде өсүп атат, бул дагы өсүп атат. Бул балким 10 жылдан 15 жылга чейин же 5 жылдан 10 жылга чейинки убакытты алат. Бирок адам баласы өзүнүн талантын сатып, жөндөмүн сатып, ошол деңгээлге өсүп жетет да. Мындай да практикада бар. Анткени ар бир бизнесте, ар бир компанияда, бизнесте көп маселе бар. Көп мындай орчундуу маселелер болуп турат да. Ошол маселелерди чечкен адам керек. Эгер сиз маселе чече алсаңыз, демек сиз адамга керексиз. Ошол компанияга керек адамсыз. Бирок бизде көбүнчө жумуштан кетип калган себептери, өзүнүн карьерный рост жасай албай аткандардын себеби ошол адам баласы иштеп атканда компанияда көбүнчө проблема создавать этишет. Мен трудовой отпускка чыгышым керек, бир ай эс алышым керек, мен айлыгымды көтөрүшүңөр керек. Тегиге караганда мен айлыгым үчүн меники ошол уровенде турат, аныкын көтөрдүңөр. Же болбосо сиз мени мындай кемсинттиңиз, же мени катуу айтып койдуңуз, эмне үчүн мени входной күнү жумушка чык деп айтасыз, эмне үчүн саат 6-тан кийин жумушта иштетесиз деп жүрүп, адам баласы көбүнчө өзүнүн укугун талашып атып, ошол келечегин көрбөгөндүктөн, же болбосо бул баары бирөөнүн жумушу да, мен андан көрө бул мен эмес, байыса башкадар байып атат деп, ошондой бир ушундай психологиянын жыйынтыгында бул компанияда 4 жыл иштеп, бул компанияда 1 жыл иштеп, тиги компания 3 жыл иштеп, бир караса жашы 45-ке 50-ге чыгып калат да. Ошондуктан келечекте өсөм деген адамдар бирөөдүн компаниясына кирсең дагы, өзүңдүн компанияңдан дагы жакшы кылып иштешиң керек. Сизден алып күткөндөн дагы көбүрөөк нерсе берсеңиз, ошондо гана сизде келечек болот да.
эң негизгиси эмне кыласыз ал жерден? Көбүнчө эң кымбат нерсе бул тажрыйба. Элестетиңиз, эгер ошол бирөөнүн колунда иштебесеңиз, ал тажрыйбаны сиз каяктан аласыз? Көчөдөн ала албайсыз. Кичинекей ишкана болсун, чоң ишкана болсун, сиз сөзсүз тажрыйба аласыз да ал жерденчи. Эми бул мен айтпайм, мисалы бизнесмен болом дей турган адамдар 15 жылдап, 20 жылдап калып кетпесин, бирок ошол алгачкы тажрыйбаны, алгачкы капиталды ошондой кылып топтойт. Анан кийин өзүнүн жолуна баштайт. Менимче эң бир туура жол ошол. Анан негизи кайсыл жерде, кайсы компанияда иштебейли, биз негизи ошол мындай наставник деп коет. Наставник менен жүргөндө үйрөнүшүбүз керек экен да. Анткени биз ар бир күчтүү, мисалы дүйнө чемпиону да спорт боюнча өзүнүн күчтүү тренери бар. Аалымдардын өзүнүн дүйнөлүк деңгээлдеги өзүнүн устаздары бар. Же болбосо илимдин кандидаттары, докторлору, профессорлордун өзүнүн устаттары бар. Ушул ар бир чөйрөнүн өзүнүн мастерлери болот, профессионал жетишкен жактары болот. Эгерде сиз бир бизнес баштайм деп атсаңыз, ошол бизнестен эң бийик даражага жеткен компания бар, же адамдар бар. Ошодон дайыма үйрөнгөндү, барып сабак алганда үйрөнгөндү, кеңешкенди, консультация алганды үйрөнүшүбүз керек экен. Анан ошолордун басып өткөн ийгиликтүү жолун үйрөнүшүбүз керек да. Анан дагы бир мындай негизи бир сапат бар. Мисалы биз бай адамдарды жаман көрөбүз. Ийгиликтүү инсандарды көрө албастык кылабыз. Биз тескеринче өзүбүз жакшы болгубуз келсе, өзүбүз ошол деңгээлге өсүп кеткибиз келсе, албетте аларды жакшы көрүш керекпиз. Алар да инсан катары толтура мындай кемчиликтери болгондор, бирок биз жакшы жактарын алайлы дагы ошол тармакты мындай аныктап, изилдеп, ошонун ийгиликтүү жолдорун кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да. Бул бизнес кылуу деген бирөө келип эле даяр идея менен даяр акчаны берип койсо алып кете албайсың. Албетте буга ошондой бир ар кандай кыйынчылыктар менен, тынымсыз аракеттер менен, изденүүлөр менен, тажрыйба менен, жакшы кеңештерди алуу менен анан ошондой жыйынтыктар чыгат. Негизинен ийгиликтүү инсандар, ошол өтө жашоосунан көп акча тапкандар, бир компаниянын бир продукциясын жолго койгондордун баардыгы нолдон биринчи кадамдан баштаган. Эч ким мындай жаңы түзгөн, жаңы даяр продукцияны, жаңы бизнес моделди берген эмес да. Алар өздөрү өзүнүн турмушунда ошол жашаган жерине ылайыкташтырган, элдин менталитетине ылайыкташтырып өздөрү түптөшкөн. Вот мындайча айтканда эң негизгиси бул адамдын өзү да, өзү.